Саламатсыздарбы балдар? Отургула. Староста. Канча бала бүгүн келди? 4 ДСП тайпасы список боюнча 29, келгени 22, 7 оор атат. Рахмат, отур. Үй тапшырмасын баштоодон мурун мен силерге суроо беришим керек да, өткөн тема боюнча. Бул автоблокировка кайсы эмеге кирет системага? Айт, айтчүрөк айт. Перегонный эмне кирет? Устройствого кирет, э? Рахмат, ушуну менен бүгүн сабак аяктады. Ушуну менен биз силер менен коштошобуз. Азыр экинчи пара башталат. Экинчи парага даярданышыңыздар керек. Ошон үчүн рахмат баарыңарга. Мен азыр 70-темин. Бирок мен Кыргызстанда төрөлгөм. Кыргызстанда жашап атам. Кыргызстанды эч кимге алмаштыргым да келбейт. Эмне үчүн дегенде, биякта менин киндигимдин каны тамган. Ошон үчүн мен кыргыз мектепти бүткөм. Кошуналарымдын баары кыргыз. Башка улуттар да бар да, бирок аябай ынтымактуу жашайбыз да. Биринчи сентябрга чейин биз 26 августта жумушка чыгабыз да, эмелер менен таанышабыз. Алардын историясы менен таанышабыз да. Анан кийин келет да, анан кийин мойнуңа бежик тилип алып турасың да. Аны окушат да, анан келип жаныңа туруп алышат. Ошондо келип көрсөңөр, ошондо тамаша башталат да. Ай, сен кимсиң? Эже, мына мен турбаймынбы, окуйсуңбу? Анан окушат да, анан турушат. Бирөөнүн чачы мындай, бирөөнүн кебетеси мындай, анан кийин алып келесиң да, ата-энелер менен келет да. Анан кийин келип туруп айтасың, мындай кийиниш керек, мынтиш керек. Дайыма бутуңа кара носки кийгениң, кара тупли кийгениң, кыздар сени карайт. Сен уже чоң жигит болуп калдың да. Они смотрят, карап туруп, көзү чүп дейт да. Кыздарды бөлөм, менде кыз эркек бар да, экиге бөлөм. Кыздар менен бөлөкчө сүйлөшөм, балдар менен бөлөкчө сүйлөшөм. Эмне үчүн дегенде, алардын ата-энеси алып келип мага тапшырды. Эми мен ошолордун балдарын, кыздарын ошолордун колуна кайра Кудайдын бетин аргысын, түрмөдөн, милициядан, доктурдан, больницадан сактап калышым керек да. Ошон үчүн ар бирини жаңыз отургузуп туруп сүйлөшөсүң да. Сен кандайсың, сен кимсиң, ата-энең ким? Азыр көбү балдарын тыштап Россияда жүрбөйбү? Ошондой балдарга кыйын да. Аларга ата-эненин немеси жок да, жылуулугу жетпей атат да. Анан ушуга ата-эне болосуң. Анан кийин келишет мага. Мынтип атам, анан бүгүн бир кызым аллергиясы бар да. Гүлсен Шириновна, сизде эме барбы дейт. Ат аллергия, балам жок. Анан кийин сумкамдан 200 сом карматып койдум, бар аптекадан алып келгениң, алып келди. 50 сом экен. Анан кийин экини албайт белең. Баштары ооруп келет, анан биягы жыртылып калат. Ай, кел, тигели, ай, топчусу жок, ай, кел, топчуну кадайлы деп ошентип эле жүрөбүз да. 2 жылдан чыкты болсоңу? Ой, уже азыр нормаль болуп калышты. 2 жылдан кийин вообще жакын жолотпойт. 2 жылдан мынтип калышат. Кыздар да мынтип, ай, балдар силерди карайт. Бирок сүйүү деген биякта болбойт. Эмне үчүн билесизби? Азыр келишти булар. Чоң шаардын чоң проблемасы бар. Булардын баарын сактап калыш керек. Ошон үчүн кыздар менен бөлөкчө сүйлөшөм. Кыздар, келечегиңерди ойлогула. Эгерде бир мындай эле жериңерге бир так түшүп калса,
турмушка чыксаңар күйөөңөр дайыма силерди ушу менен эметет, кемсинтет. Эмне үчүн дегенде бизде менталитет бөлөк. Эмне үчүн дегенде биз мусулманбыз, бизде менталитет бөлөк. Ошон үчүн абериңерди сактагыла, чачыңарды түйгүлө, бет боёңгула, бирок барын чеги бар да, ошо чекте боёңгула. Анан кийин кыска көйнөк кийбегиле. Тизеден ылдый, бирок эме форма боюнча тизеден 5 сантиметр ылдый болуш керек да. Форма ушундай да. Анан ушинтип айтасың, анан кийин ата-энелерине чаласың. 10 классты бүткөндө мен ушу окуу жайга тапшыргамда ошол кезде 14-чү ПТУ болчумун. Аны мен 81-жылы окуп, 83-чү жылы бүтүп, анан Кыргыз темир жолуна жиберишкен да иштегенге. Ошол жерде иштеп 13-чү жылы пенсияга кеткем да. 13-чү жылы февралда кеттим. 14-чү жылы февралда, сентябрда, 1 сентябрда бияка келип балдарды окутуп, анан кийин мастер болуп иштегем. Өзүмдүн эмем болсо, сабатым болсо, бул орто билимдүү, техникалык билимдүү сабатым бар. Ошон үчүн азыркы окуган балдарга биз ушу өзүмдүн өткөн жолумду, иштеп өткөн жолумду азыр балдарга берип атам. Азыр келген балдар сабат өтө начар. Эмне үчүн дегенде, алар телефонду эле тиктеп турат да. Телефонду карашсыз, мен карап деген жерим жок. Бирок китеп окуган жакшы. Китеп окуганда балдар келет да, мына мен эмне үчүн эки тилде сабак өтөм? Эмне үчүн дегенде, мына башка жерден Айылдан келет балдар, мына бизде Жалал Абадтан балдар бар, Оштон бар, Баткенден бар. Бирок алар түшүнөт, айта албайт. Ошон үчүн мен дайым айтам, колуна газетти карматып коем, же китепти карматып коем. Китеп окуйбуз да, китептер бар да. Үнүңдү чыгарып окучу. Анан балдарга айтам, дымыңарды чыгарбай жөн тургула. Анан кийин эмне үчүн айтам, азыр бул окуйт байкуш эме сөздөр билинбей калат да. Анан кийин уялбай оку. Анан кайра оку. Анан карасаң уже жакшы боло баштайт да. Мен дайым айтам, эч качан ичиңерден окубагыла. Үн чыгарып окусаңар, адам баласынын түзүлүшү боюнча бат эметет, сиңирет өзүнө. Анан ошентип үйрөтөм. Анан кийин кээ бирөө кысталат да. Кысталбай мага кыргызча айтып берчи. Кыргызча айтып берди, мына билет турбайсыңбы? Анан кийин кыргызча айтып, тиги орустарым түшүнбөй калат да, орустарга тигини которуп берем. Ошентип котормочу болуп да каласың да. Эмне үчүн перегонный устройствого кирет? Почему относится к перегонному устройству? Сколько поездов может быть на перегоне? Канча поезд перегондо болушу мүмкүн? Кыргызча айтып берчи мага. Бир эле поезд болушу керек. Эмне үчүн бир эле поезд болот? Эмне үчүн дегенде, станциядан кандай кетет? Эмнени карап кетет? Кайсы светофорду көрөт машинист? Чыгуу жана кирүү эмнелерин көрөт? Светофорлорун көрүп, ошо менен перегонго эмне кетет? Рахмат, отур. Кээ бирде айтып калышат да, ушундай кыйын окуу депчи, тил үйрөнүү ушу аябай кыйын. Ал туура эмес. Биз окуганда бүт эле кыргызча окудук. 2 эле сабак болчу, русская литература и русский язык деген. Бирок Кудайга шүгүр, 2 тилди деле жакшы сүйлөймүн. Балдарга үйрөтөм. Семьямда баары кыргызча сүйлөшөт, түркчө сүйлөшөт, орусча сүйлөшөт. Эмне үчүн дегенде, тил байлык деген эмне? Бул тил. Сен тил билсең, сен аябай бай киши болуп эсептелесиң да.
Гүлстан Ширинина жөнүндө айтсак, бул киши биз үчүн эң ардактуу ардагерлердин катарын толуктайт. Баягы улуумун кайда барса кичүүмүн ошол жакты ээрчип басат деген жакшы сөз бар эмеспи кыргызда. Ошонун сыңарындай бизде азыр иштеп жаткан мен курактуу жаш кадрлар үчүн өзүнүн акыл насаатын айтып, өзүнүн басып өткөн жолунан бизге дагы болсо анча мынча жол көрсөтүп, дайыма өзүнүн кесипке болгон адистик көйгөйүнөн бөлүшүп турат десем эч жаңылышпайм. Гүлстан Ширина негизи өзү баягы Түрк улутундагы болсо дагы бала чагынан бери Кыргызстанда төрөлүп өскөндүгүнө байланыштуу кыргыздарды аябай сый урматка алып сүйлөйт. Кээде биз туура эмес жасап алган нерсеге дагы баягы ай сен туура эмес кылып койдуң, Кыргызда мындай эмес да деп жаштарга жол көрсөтүүсүнөн эч качан тайбайт да. Мен ушундай розаларды өстүрөм. Мунун түрлөрү бар, азыр силерге көргөзөм. Бирок күзгө чейин, октябрга чейин гүлдөйт да дайымачы. Анан кийин биякта мына мындай гүлдөрүм бар. Бүгүн төшөктүн баарын эшикке жайып коюптур жыргатып. Бул болсо лимонум. Лимон мына уже лимондору түйүлүп атат. Мына карликовый лимон да мына түйүлүп атат. Биякта мына бар мөмөлөрүчү. А бул болсо ушундай роза, бул баягы көргөзгөн розадай, а мына болсо колерованный розаларым бар. Анан кийин биякта картошка тиккенбиз, чыга элек дали. Анан кийин тиягына помидор тиктик, 2 сап. Анан кийин эме болгарский перец, болгар калемпири бар. Ар жагында болсо эме баклажан тигип койгонбуз. А бул болсо жөжөлөрүм 20 дан жөжөлөрүм бар. Жумуркаларды өзүбүз жейбиз. Жумушка алып барам. Кыздарды эме дайыма угощать этем, жешсин. Колдо барды алып барыш керек. Алардан мен эчтеке эметпейм. Биякта мына болсо сары эме да гилес. Анан кийин азыр буша элек. Биягында болсо кызылы. Бул болсо өрүк, эрте буша турган өрүктөн. Биякта малинам бар. Күзгө чейин болот. Ушу жерден дайыма өзүбүзгө эмеге жетет да. Эме варенье жасаганга, компот жасаганга жетет. Семьям 5 кишиден турат. 2 неберем бар, келиним бар, балам бар. Бала меники эмес, бала байкемдин баласы, анан келиним. Бул үйдө эжем экөөбүз салганбыз 83-жылы. Эжемдин көзү өтүп кетти, бирок наследствосы менен кичүүсү болгондон кийин мага калганда. Бирок азыр мен 70 жаштамын. Бирок мунун баарын мен өзүмдүн байкемдин кичүү баласы Фирузга завещать эткем да, белек кылып бергем. Бирок мен өзүмдүн үй бүлөмдү кандай десем, эң мыкты деп ойлоймун да. Эмчене бизде үйдө эч качан чыр болбойт. Мен келиним менен жашаганыма уже 14 жыл болду. Бирок бир сөз мага айтпайт да. Жумуш өтө эмеде мындай татаал. Эмчегенде биз түрлүү балдар менен иштейбиз. Кечке чейин чарчайсың. Анан кечинде келгенде адам баласы алаксыш керек да. Алаксатыш үчүн мен дайыма гүлдөрдү карайм, гүлдөргө суу куям, кесем, байлайм. Анан кийин ушинтип күн өтөт да. Бирок мына сиз көрүп тургандай ушунун баары
өз колум менен жасалган да. Гүлдүн баарын өзүм тиккем. Уже кандай десем, ушуларды карасаң рахаттанып каласың да. Ушундай. Менин атамдын аты Ширин, болгон апамдын аты Ася. Бирок мен атамды жакшы эметпейм да, билбейм. Менин үчүн ал эрте эле өлүп калган да. Бирок апам 94-жылы ушул үйдөн дүйнөсүн алмаштырды да. Билбейм, может мага ушунча менин апам жакын болгонбу, же билбейм. Ал мындай киши болчу да, бизди эч качан урчу эмес, тилдечи эмес, мындай эле түшүндүрүп берчү да. Анан кийин дайыма пенсия алчу да, ошол жерде 11 рубль алчу да. Анан ошо 11 рубльни алганда баарыбызга мен кичүүсү менмин да. Анан арык кичинекей болчумун да. Ай бул арык, бул бир жерге түшүп калат. Ай буга бирдеке сатып бергиле деп дайыма ошо акчасын эжеме карматчу да. Анан эжем болсо ушу сени багып атып эле биз өлмөй болдук деп айтчу да. Бирок мамам, апам аябай кандай десем, боорукер киши болчу да. Аябай боорукер киши болчу. Бирок 94 жашка чыгып кетип калды. Мага азыр жетишпейт магачы. Мага апам жетпейт да. Эмне үчүн дегенде, мен көзүмдү ачып көргөм эле апам болду. Кетүү деген менин моюнда болгон эмес. Бардык жер жакшы. Бирок туулган жериң андан да жакшы. Эмне үчүн дегенде, бияка сенин киндигиңдин каны тамган. Бардык жерде оор да болот, жеңил да болот. Бизде деле ошондой, бирок аны деле басып өтүш керек да. Эмне жаман кыйын деп эле качып кеткен болбойт да. Мен аны эч качан түшүнө албаймын. Кыргызстанда деле жумуш көп. Биякта деле иштесе болот. Биякта деле Кыргызстандын экономикасын көтөрсө болот. Ошон үчүн мен айтарым, эч качан оордуктан, оор жумуш деп, мындай жаман жашайт экен деп анда айтпаш керек. Мен мына Украинада болгондо Харьковдо болдум, Киевде болдум, анан эме Полтавада болдум. Жери жакшы, кооз, аягысы топурагы капкара да. Бизде чаң көтөрүлгөндө боз болуп көтөрүлөт го, аякта капкара болуп көтөрүлөт да. Бирок ушунча жакшы болсо деле мен аякка жөнө албадым. Мен все равно Кыргызстанга бир ай жүрөсүң да эметипчи, бирок все равно бияка кет. Мен самолеттон түшкөндө биринчи эле Кыргызстаным деп эле, знаете, деп эле мындай аябай бир демдичи ушунча жүрөгүмө сиңдирип алам, что мен келдим, бияк биздин жер да. Мен биякта туулгам да, мен биякта өскөм да. Аны унутуш болбойт. Аны унутсаң сен адам эмессиң. Мен айтып атпайм, мен эч качан мен эң жакшы көргөн жазуучум бул Алык Осмонов. Мен билбейм эмне үчүн, бирок мага жагат, аны Жомарт Бөкөнбаев жагат. Аны ушу Алы Токонбаевдин жазган ырларынан ушу саппарды ушу так унутпайм. Тагдырына дейт, алкыш айткан азамат. Мен тагдырыма алкыш айта алам. Бирок эмне мындан ары болот, мен аны билбейм. Ал адам баласына берилген эмес. Ошон үчүн мен Кыргызстанда жашап, Кыргызстанда чоңойгон үчүн өзүмдү бактылуу деп сезем.